Ысыгатада 2 унаанын катышуусунда жүрүү үчүн жол кырсыгы катталды. Көйлөрдүн айтуусунда жаракат алгандар бар. Кошумча маалымат берилет. Көк бөрүүчүлөр президенти Садыр Жапаров жана УКМК башчысы Камчыбек Ташиевке чукул кайрылуу жасашты. Албетте өз салымыңызды кошуп, бул видео бийликке жетип баруу үчүн видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны басып коюңуз жана башка жаңылыктар түрмөгө. 27 апрель күнү Ысыгата районунда унаа кырсык катталды. Бул тууралуу көөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык саат 23:30 чамасында Бишкек Нарын Торугарт унаа айланма жолунда болгон. Третья машина. Sonata Solaris. Чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Көк бөрүүчүлөр бийликке кайрылуу жолдоду. Көк бөрүү федерациясынын жалпы жааматы, командалардын башчылар жана улуттук оюндун сүйүүчүлөрү президент Садыр Жапаровго жана УКМК башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жолдоду. Алар улуттук оюндардын бул түрүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүп, көк бөрүү оюнуна уруксат берүүнү суранышууда. Эске салсак, Нооруз кубогунун алкагында өтүп жаткан мелдеште 12 мартта бөрүлүү менен бүркүт командалары беттешинде улакчылар кагышып, бир адам каза болгон. Бөрүлүү командасынын капитаны Мирлан Сыражитдинов оюн учурунда катуу соккудан улам эс учун жоготуп, ооруканага жетпей каза тапкан. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиевич, биз жалпы Көк бөрүү федерациясынын жааматы, башкармалыктын мүчөлөрү, жалпы Кыргызстан боюнча командалардын жетекчилери, жалпы күйөрмандар, сиздердин жасап жаткан бүгүнкү саясатыңыздарды колдойбуз. Өлкөбүздөгү болуп жаткан экономикалык өсүштөрдү, өлкөбүздөгү 30 жылдан бери чечилбей келе жаткан көйгөйлөрдүн баарынын чечилишин көрүп, жүрөгүбүз кубанып келет. Сиздер айрыкча өзүңүздөр үлгү болуп, биздин жаштарыбызды спортко тартып келесиздер, өзүңүздөр үлгү болуп көргөзүп келесиздер, жол көргөзүп келесиздер. Мына биз ушуларды көрүп, биздин жаштарыбыз дагы абдан шыктанып, сергек жашоого кадам шилтөө эле бүгүнкү күндө. Биздин Көк бөрүү федерациясынын жалпы жааматы бүгүнкү күндө сиздерге кайрылууга мажбур болуп турабыз. Себеби дегенде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, үстүбүздөгү жылдын март айындагы Нооруз турнириндеги кырсыкка байланыштуу биздин Көк бөрүү оюндары убактылуу токтотулуп турган. Биз бүгүнкү күндө жалпы күйөрмандар, жалпы көк бөрүүчүлөр сиздерден суранып кетебиз. Биздин Көк бөрүүнү сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин кубаттооңуздар менен биз жаңы деңгээлге чыгарабыз деген ойдобуз. Ошол оюндарыбыздын жанданышын кайрадан башталышын чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Ошого сиздердин жардам беришиңиздерди биз жалпы жааматыбыз суранып кетебиз. Рахмат сиздерге. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.
Биздин жумушка сый мамиле кылгылачы. Таштаны чыгарган Болот Чалбаев жөнүндө. Күн сайын үйдөн таштаны алып чыгып жатканда бул таштаныны ким алып кетет деп ойлоносузбу? Ошол учурда таштаныны ирээттүү салсам, жок дегенде бир аз жардам болот деген ой келеби? Кактус Кейжа бул ирет тазалыктын таштаны чогулткан кызматкери Болот Чалбаев тууралуу айтып берет. Ал 10 жылдан бери тазалыкта иштейт. Башында бул жумуштан уялчу, көп өтпөй башкысы адал акча таап, үй бүлөсүн багып жатканын түшүнгөн соң тартынбай калган. Келдик. Жакшы, жаман эмес. Ошо менен убакыт деген учкан куш экен. 10 жылдын тегереги болуп кетти, бат эле өтүп кетти. Иштеп атабыз, ушул жумуш өзүбүзгө жагат. Саат 8-тен 5ке чейин жумуш. Бүгүн 8-те 8ке жетпей эле жумуш башталат азыр, жайдын күн. Өзүңүздөр билгендей, ушул жумуштар биздики. Уларга суктанууга акын бар, зордуктогу акындар, ырчылар күнөөлүү. Социалдык тармактын колдонуучусу Адилхан Жантемир кызуу талкуу жараткан билдирүү жасады. Анын айтымында айрым акындардын, ырчылардын сулуулукту даңазалаган ырлары жаштарды терс аракеттерге, анын ичинде кыздарды зордуктоого шыктандырууда. Жантемир өзүнүн билдирүүсүндө сулууларга суктанууга акын бар деген сыяктуу сөздөр адамдардын аң сезимине таасир берип, айрым учурда зордуктоо фактыларына жол ачып жатат деп белгиледи. Ал маданият өкүлдөрүн коом алдындагы жоопкерчиликти сезүүгө чакырды жана ырлардын мазмунуна өзгөчө көңүл буруу керектигин белгиледи. Бул билдирүү социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып, колдоочулар менен каршыларды тең бөлдү. Булак мына ушундай чыгармалардын аркасында көптөгөн элибиздин аң сезими бузулуп, көптөгөн адамдар ойноштукка, зордукчулукка, биздин кыздарыбыздын укугун бузуп, намысын тебелеген жолго барып атат. Ошондуктан тезинен ойлонолу. Андай эмкеде жолукканга чейин баарыңарга ассаламу алейкум. Кара Балтадагы ишкерлерге көрнөк жарнактарды иретке келтирүү үчүн 1 ай убакыт берилди. Кара Балта шаарындагы ишкерлерге иленген жарнамаларын иретке келтирүү үчүн 1 ай убакыт берилди. Бул тууралуу медиадан кабарлашты. Маалыматка караганда аларга фасадтарды шаардын көркүнө ылайык кылып жасоо боюнча эскертүүлөр бериле баштады. Тышка иленген көрнөк жарнактар таза жана кооз болушу шарт. Алар акталып сырдалып, айланасы тазаланышы керек. Майда иштер 30 күндүн ичинде, чоң иштер 60 күндүн ичинде аякташы зарыл. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталардын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.